Бул тапочканы 4 жыл мурун 6000 сомго сатып алгам. Да 2 жыл кийсем ошондо акчасын дагы актап өткөн десеңер. Анан үйдө балдар менен зеткенде ушинтип бийлеп, стресстерди чыгарып, күн кайткандан соң эшикке кечкиге тамак асканы чыгамын. Анан көпчүлүгүңүздөр сен ушундай экономичный келин экенсиң деп жазып каласыңар да. Негизи экономдош керек болгон жерде экономдоймун, бирок өзүмө жаккан нерсени акчасына карабастан эле аламын. Акчасы кымбат, барсам мага жакса, ошол нерсени өзүмө ыра көрөмүн да. Анан бүгүн кечкиге пирожок даярдайын дедим. Пирожокту силер кандай жол менен даярдайсыздар? Мен биринчи эле койдун майын тизип чыгып, үстүнө картошкаларды тизип, андан соң койдун эттерин тизип, плитага коюп коем. 1,5 сааттай кайнагандан соң үстүнө суу куюп, дагы 20-30 минут орто отто кайнатып, анан ачып көрөмүн. Картошкалардын берсери алмаштырып, эки жагын кызартып, дагы бир аз суу куюп, дагы 20 минуттага дымдап, орто отто дымдаймын да. Анан тамагымды даярдап алам. Мен ушундай жол менен даярдаймын, бирок картошкалары кып-кызыл болуп, эттери жумшак болуп бышат. Пирожогум дагы даяр. Кечкиге ушундай тамак болду. Сиздер пирожокту кандай даярдайсыздар? Комментарийде рецепт менен бөлүшө кетиңиздер.